Жаңы дем, жаңы күч деген уранды туу туткан Жаңы Кыргызстан партиясынын курамы жаштардан турат. Алар Каракол шаарынын туризм тармагын өнүктүрүп, элдин социалдык муктаждыктарын чечүүгө багыт алышты. Каракол шаарына алып келе турган программабыз бардыгыбызга белгилүү болгондой эле Каракол шаары туризмдин мекени деп келебиз. Каракол шаарынын туристтик потенциалын өнүктүрүүдө Каракол шаардык кеңеш тарабынан биздин Кудай буюрса ушул депутаттарыбыз шайланып барса, ошол маселелерди көтөрүү, туристтерге келген конокторго ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү багытында маселелерди көтөрөбүз деп убадабызды беребиз. Шайлоочулар менен жолугушуу учурунда каладагы көйгөйлөр белгиленип, аны чечүү багыттары Жаңы Кыргызстан, анын ичинде Жаңы Караколду өнүктүрүү максаттуу пландар сунушталды. Жаштардан турган Жаңы Кыргызстандын негизги максаттарынын бири облус борборунун инфра түзүмүн өзгөртүү. Программада баарыбызга белгилүү болгондой Каракол шаарынын туристтик потенциалын жогорулатуу, келген конокторго ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү жана эле ошондой эле социалдык жактан коргоо маселелерди, жол, инфраструктура, шаардын өнүгүшүн колдоо максатында ушул команда кетип баратабыз. 17 ноябрь күнү ар бириңиздер үй бүлөңүздөр менен, урук тууганыңыздар менен, жакын тааныштарыңыздар менен бизди колдоо максатында Жаңы Кыргызстан номер 1 саясий партиясына шайлап берүүңүздөрдү суранабыз. Караколду өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын ишке ашыруу, шаар тургундарынын коопсуздугу, жашылдандыруу, таза суу, ирригация системасын калыбына келтирүү, кичи райондун маселелерин чечүү Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын негизги программаларынын бири. Эл үчүн иштеп бергиле, Каракол үчүн иштеп берсеңиздер, эл сиздерди төбөсүнө көтөрөт деп ойлойм. Бул шайлоодо дагы билүүлүүлөрдү, жаштарды колдосок, толук кандуу депутат болушуңарга тилектеrim. Жаңы Кыргызстан партиясы өзүнүн программасын элге түшүндүрүп, өздөрүнүн иштерин, ишмердүүлүгү жөнүндө, максаттары жөнүндө, жакшы идеялары жөнүндө айтып өтүүдө сем жаңылышпайм. Мен дагы бияктагы команданы колдоп, ушу командага ийгиликтерди каалап, жакшы мындай тилектеримди айтканы келдим. Эл менен болгон жолугушуу учурунда партиянын программасы сунушталып, шайлоочулардын суроолоруна жооптор алынды. Жаңы кадам менен аттанып жаткан партия жаңы жана күчтүү, ийгиликтүү Каракол шаарын курууга бел байлады. Жанара Сагындык, Асылбек Касянов, Каракол шаары.